Тауып Хашим Зайналиев президентке кайрылуу жасады. Элдик Тауып катары таанылып, кийинчерээк элди алдоого шектелип, СИЗОдо 1 ай камалып кайра бошотулган Хашим Зайналиев интернет аркылуу президентке кайрылуу жасады. Төмөндө Тауыптын интернеттеги кайрылуусун эч өзгөртүүсүз беребиз. Урматтуу президент, мен 1 ай СИЗОдо жатканым жөнүндө кабарыңыз бар. Ошол 1 ай ичинде камалып жаткандардын көбү менен сүйлөштүм. Алардын көпчүлүгү ошол СИЗОдо камалып жатууга ылайык келбейт. Алардын ичинде эне сүт оозунан кетелик жаштар, катуу дарт менен ооруп жаткандар, күнөөсү жок, поступка менен жаткандар, тактап айтканда СИЗОдо жаткандардын 70% адилетсиздикке кабылып калгандар. Алар бул адилетсиздикке жашоо турмуштун ар түрдүү кырдаалынан улам жоруктарга, кандайдыр бир кылмыш иштерине түздөн-түз катышкан эмес тагдырдын буйругу менен кабылып калгандар. Эң өкүнүчтүүсү, алар өздөрүнүн тазалыгына ишенип, милициянын оперлерине, тергөөчүлөргө, прокурорго жана сотторго акча бербей, закондогу адилеттикке же чындыкка ишенгендер. Дагы бир көңүл бура турган маселе, алар канча көп убакыт СИЗОдо жатса, аларга күнөө коюп жаткан прокурор, соттоп жаткан сот алардан ошончолук көп акча өндүрөт. Урматтуу президент, СИЗОдо жаткандардын арасында да соттолушун күтүп, айлап, жылдап жаткандар бар. Алар адилетсиздиктен дили ооруп, кабыргасы кайышкан. Алар Кыргызстандын атуулдары орозонун улуу күндөрүндө аларды эркиндикке чыгарып, үй бүлөсүнө кайтуусун камсыз кылсаңыз, жараткан Аллахтын ыраазылыгын алган болор элеңиз. Сизди урматтоо менен Хашим Тауып, Булак Назар Ньюс KG. Чүйдө 23 жаштагы жигит бир тууган агасын атып салды. Чүй облусунун Москва районунун милиция кызматкерлери өзүнүн бир тууганын аткан адамды кармашты. Бул тууралуу милициядан кабарлашты. 13 май күнү болжолу менен саат 11:30 чамасында Акторпок айылынан милиция бөлүмүнө билдирүү түшкөн. Окуя болгон жерге барганда эки бир тууганын ортосунда чыр чыгып, бирөөсү экинчисин мылтык менен атып салган. Милиция кызматкерлери териштирип, урушкандар аталган айылдын 23 жана 51 жаштагы тургундар экендигин аныктады. Ок чыгарган 23 жаштагы жигит жабыркоочунун бир тууганынын баласы болот. Ок тийген жаран аймактык ооруканага жеткирилип, анын бир бутун кесүүгө аргасы болушкан. Окуя болгон жерден ИЧ-16 маркасындагы курал табылган. Учурда кармалган кылмышка шектүү 2 айга камалды. Булак Чындык KG. Батукаев Кыргызстандан чыгып кеткенден кийин жаш кызга үйлөнгөн. Алмазбек Атамбаев өзүнүн өзгөчө өйдөлүү мүнөзү, бал бетмелери менен 6 жылдык президенттик доорунда жакшы эле айырмалана алды. Эки сөзүнүн биринде Кудайды оозанып ачыгын айтайын деген сөздү ар бир сүйлөөнүн башында колдонуп атып эле элдин көзүн кудум гипнозчудай боемолой алганына да эми түшүнүп жатабыз. Көрсө, ал коррупцияга каршы күрөшүп аткандай түр жаратуу менен жаңы жаш коррупционерлерди тарбиялап өстүрүп, контрабанданы калкалап, сырттан келген кредиттерди устукандап, криминалдар менен табакташ болуп алган экен. Мисалда берели, Бишкек ЦЭЦти модернизациялоодо 111 миллион доллардын изи жоголгону тергөөдө аныкталды. Тарых музейин реконструкциялоодо да 100 миллиондон ашуун мамлекетке зыян келгени ачыкталды. Дагы бир топ Атамбаевдин убагында жасалган, башталган ири долбоорлордо ири коррупция жойлогону коомчулукка белгилүү болду. Мындан сырткары 3-4 күн ичинде өлүп калат экен, рак болуп калыптыр деп абакта жаткан Крим төбөл Азиз Батукаев бир эле күндө соттун чечими менен бошотулуп, ошол эле күнү аэропорттон кызыл менен басып Чеченстанга учуп кеткенине да башкы күнөөкөр Алмазбек Атамбаев экени айтылууда. Батукаев эч кандай оорубай эле 6 жылдан бери жакшынакай жашап атат. Ал тургай жаш кызга да үйлөнүп алганы белгилүү. Дача сууга кулаган учактан кийин Атамбаев өзүнүн жан жөөкөрлөрү менен контрабанданы да каалагандай ташыганын эл билди. Ал мындай контрабандалык жүк аркылуу мамлекетке миллиарддаган төлөмдөрдүн түшүүсүнө жолтоо болгон. Ошентип отуруп Атамбаев ашынган мультимиллионер болсо, анын шоопуру, жан сакчылары да андан азыраак эле артта турган байлардын катарына кошулуптур. Алар эч кандай бизнес жасаган эмес, мамлекеттик кызматтарда гана иштеген. Демек мыйзамсыз байышкан. Мына ушул окуялардын баары эч качан кыңырыш 40 жылды күтүп отурбай турганын, эртерээк эле ачыкка чыга турганын көрсөттү. Атамбаев муну мамлекет башында турган кезинде түшүнбөсө керек. Ал калжаңдап, каалагандай сүйлөп, каалаганымды камап, каалаганымды бошотуп жүрө берем, мага эч ким тие албайт деген деңгээлге жетип калганын эми түшүнүп отурабыз. Өзүн түбөлүктүү хан сезип алган тура. Эми ошонун азабын тартуучу учуру келди. Ар бир жасаган ишиңе жооп бере турган убакыт болот. Жогоруда учкай айтылып кеткен кыңыр иштеринин баарынын башында Атамбаев турган. Ал эми калгандары анын буйругун аткаруучулар болгону түшүнүктүү. Андыктан эми өзү чалган ботко үчүн өзү жооп бериши керек. Атамбаевди анга түрткөн эч ким болгон жок. Аны анга түрткөн өзүнүн ач көздүгү, напсисин тыя албаганы болду. Булак Назар Ньюс KG.
Семиз аял жигитин басып жыгылып тумчуктуруп өлтүрдү. 44 жаштагы уенди Томас ашыкча салмагынын айынан 36 жылга чейин абакта отурганы калды. Бул тууралуу басылмалар жазууда. Бул окуядан соң ашыкча салмак жашоого терс таасир этерден эч ким шектенбей турган болду окшойт. Семиздик өз ээсине эле эмес, башкаларга да өлүм алып келери АКШнын Пенсильвания штатындагы Эри шаарындагы окуяда белгилүү болду. Жубайлар ортосунда болчу уруш өздөрү жашаган кородо башталып, 44 жаштагы уенди Томас жигити Кен Батлерге ашкана бычагы менен кол салган. Салмагы 50 килограмм эркек кыз менен жашташ болгону менен салмагына тең келе алган эмес. Бирок ачууланган уендине ошол кезде жүк ташуучу поезддан башка эч ким токтото алмак эмес. Башка көзгө жеген жигит качып кетүүгө аракет кылган, бирок уенди аны колго түшүрүп көкүрөгүнө отуруп алган. Жан берген Кен Батлерге дем жетпей калганын дарыгерлер аныкташты. Булак барометр KG. Караңгыда үйүлгөн өлүктүн канын ичишкен, аркы дүйнөгө чогуу ээрчишип кеткен Алиулдаевдер тууралуу баян. Бир туугандар Керимбек Алиулдаев менен Дүйшөнбек Алиулдаев 2016-жылы каза болушкан. Тактап айтканда, Керимбек Алиулдаев 96 жашында, ал эми Дүйшөнбек Алиулдаев 92 жашында дүйнө салды. Дүйшөнбек атанын жалгыз уулунун кызы. Мээрим Алиулдаеванын айтымында, алар 1941-жылы улуу ата мекендик согушка ээрчишип кетип, кайра ээрчишип келип бири-бирине абдан ынак болушкан. Керимбек атам 1923-жылы, ал эми Дүйшөнбек атам 1925-жылы Ысык көл облусунун Тоң районуна караштуу Дөң Тала айылында төрөлүшкөн. Биз уул кыздар Алиулдаев чоң атабыздын фамилиясын алып жүрөбүз. Бул Алиулдай деген ысым Куран китебинен алынган экен. Чоң аталарыбыз тилекке каршы 2016-жылы бул дүйнө менен кош айтышып кетишти. Бирок артында өлбөс ысымдары калды. Экөө тең согушка 1941-жылы кетип, 1946-жылы кайтып келишкен. Согуштан кийинки жылдары Дүйшөнбек атам уйчу болуп жүрүп ардактуу эс салууга чыккан. Анын 5 кыз, 1 уул, 19 небере, 29 чөбөрөсү бар. Ал каза болгон жылы 92 жашта болчу. Керимбек атам дагы 1941-жылы согушка кетип, 1946-жылы кайтып келген. Келгенден кийин эле үйлөнүп, 1 уул, 1 кыздуу болгон. Анын 6 небере, 8 чөбөрөсү бар. Колхоздо жылкычы болуп өмүр бою эмгектенип, ардактуу эс алууга чыккан. Ал каза болгон жылы 96 жашта болчу. Эки бир тууган бири-бирине абдан жакын болчу. Бирин-бири аябай сыйлашчу. Дүйшөнбек атам агасы каза болгондо абдан кайгырып жоктоду. Ошол 2016-жылы эле Керимбек атамдын артынан кетти. Экөө ээрчишип жүрүп, ээрчишип кетишти, деди ал. Мээрим айым Дүйшөнбек чоң атанын согуштагы үрөй учурган окуясынан бирди айтып берди. Аталарым согуш башталган жылдары кетип, кан күйгөн талаларда болушуптур. Дүйшөнбек атам дайыма бир окуясын айтып берчү. Окуяны айтып берейин. Токойду аралап түн ичинде суу издеп жөнөшүптүр. Эртеден кечке душман менен салгылашкан жоокерлердин суусу түгөнүп, кандары катып, суу көздөрүнөн өткөн экен. Ошентип 5 чакырым жерге чейин барышыптыр. Айлана караңгы, эч нерсе көрүнбөйт. Бир жерден шылдыраган суунун үнү угулат. Ушунчалык каны катып, суу сап турган жоокерлер сүйүнүп, суу аккан жерге жетип барышып, аскердик бөтөлкө менен сүзүп ичишиптир. Андан кийин уктап калышкан экен. Эртең менен ойгонуп, жогору жактан адамдардын өлүгү үйүлүп жатканын көрүшөт. Көрсө алар суу эмес, адамдардын канын ичишкен экен, деди ал. Керимбек Алиулдаев менен Дүйшөнбек Алиулдаев 4 тууган болушкан. Алардан кийин 2 карындашы бар. Кичүү карындашы 4 жыл мурун көз жумган. Булак турмуш KG. Өзбекстанда акысыз батир алгысы келген аял 2 манжасын кесип салган. Бул маалыматты Ташкент шаарынын мамлекеттик администрациясынын башчысы Жахонгир Артыкходжаев маек учурунда тастыктаган. Акысыз батирлер майып жана аз камсыз болгон үй бүлөлөргө бериле турганын айтып, бир аялды узаткам. Бир жума өткөндөн кийин аял кайра келип, батир талап кылганда мен берилбей турганын айткам. Натыйжада ал үйүнө барып 2 манжасын кесип салыптыр. Андан соң колун көрсөтүп, майып болуп калганын айтып, батир берүүнү суранды. Мындай көрүнүшкө таң калса болот деп билдирген администрация башчысы. Булак Говоритова. Ырчы Нурлан Насиптин туулган күн чыгармасы Кумык тилинде которулду. Оюнчу жана аткаруучу Нурлан Насиптин жаш кары деп сүйүү уккан туулган күн чыгармасы Кумык тилинде которулду. Ырдын которулган вариантын татар ырчысы Марина Азизова өзүнүн интернет баракчасында бөлүштү. Ал эми бул тууралуу ырчы Нурлан Насип өзү мындай дейт. Кайсыл тилде ырдаганын билбедим, бирок өзүм жазган оондорум, ырларым бөлөк тилде ырдалганына кубанычтамын. Кыргыз оондору дүйнөгө жаңыра берсин деп кубанып турганын билдирди. Маалым болгондой, туулган күн чыгармасын Нурлан өзү жазган. Кумык тили Россиянын карамагында жашаган Дагестан улутунун тили. Тилдин теги түрк тилдерине кирген үчүн кыргыз тилине окшоштуктары бар. Булак барометр KG.